Фудайл ибн Ияз рахимахулла ажылыкта болгон кезде Арафада адамдардын жалынып жалбарып, ыйлап Аллахка дуа кылып жаткандарын көрдү жана айтты. Эгер мына ушул адамдар кимдир бирөөдөн жалынып жалбарып, дүйнөдөн бир нерсени сурашса, арзыбаган бир нерсени сурашса, мына ушул адамдарды куруу кол кайтарабы деп сурады. Айтышты, эч ким куруу кол кайтарбайт. Мындай абалда жалынып жалбарып, ыйлап сураса, эч ким куруу кол кайтарбайт деп жооп беришти. Мына ошондо Фудайл ибн Ияз рахимахулла айткан экен, эгер кимдир бирөө Аллахка жалынып жалбарып, ыйлап дуа кыла турган болсо, мына ушул Арафа күнү мына ушул адамдар сыяктуу бир адам бирөөлөрдү арзыбаган дүйнө үчүн куруу кол кайтарбаганы сыяктуу Аллахтын куруу кол кайтарбоосу бул адамдардын куруу кол кайтарбоосунан жеңилирээк деп айткан экен. Эми Арафа күнү пенде Аллахка ыхлас менен, чыныгы ыхластан ыйлап, күнөөлөрүн эстеп, күнөөлөрүнө өкүнүп, тооба кыла турган болсо, Аллах Таала эч бир пендесин куруу кол кайтарбайт. Дуасын кабыл алат. Wallahu a'lam.